Assalamu alaikum dostlar. Men аты жөнüm Элеман Мырзабек уулу. Мен бүгүн силерге автоунаанын двигатели, кыймылдаткычын боюнча профессионалдык деңгээлде иштеген Кимсанбай байкеден ошол моторго тиешелүү болгон, анан Кимсанбай байкенин өзү TikTok'то, Instagram'da чыгып жүрөт. Ошол өзүнүн жеке билгендери менен бөлүшүп, жаңы үйрөнчүктөргө. Ошол өзү тууралуу, мотор тууралуу, кантип башталган, эмне болгон, ошол тууралуу толук маалымат алып беришке аракет кылам. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Ассаламу алейкум баарыңарга. Кимсанбай байке, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, аты жөнүңүз, кайсыл жерде төрөлөтсүз, жашыңыз канчада? Мен атым Кимсанбай, жашаган жерим, туулган жерим Ош облусу Кара Суу району, жашым 40та. Азыркы учурда Бишкекте турасыз, Азыркы учурда Бишкекте Медеров көчөсү 100 дареги боюнча өзүмдүн СТОмда моторлор боюнча, кыймылдаткычтар боюнча жумушумду алып барам. баарыбыз эле угуп жүргөндөй эле Кимсанбай байке ошо TikTok, Instagram'da айрыкча ошол двигательдер боюнча маалыматтар чыгарып жүрөсүз. Ооба. Эми ошол жаңы моторго кызыгып келип аткан жаш балдар үчүн, мисалы сиз азыр 40 жашка чыгып канчада баштадыңыз, эмне болду, өтө кызыктуу да, себеби кээ биркилер бир 25ке же 30га чыгып калып, мен баштап кете аламбы деген өзүнө мындай доверие болбойт да. Ошондо сиздин историяңыз балким кимдир бирөөнүн ушу кесипте кызыгып жүргөн адам болсо башташына себеп болушу мүмкүн. Ошоңго сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, эң алгач кызыгуу эмнеден башталган, ким себепчи болгон? Алгач кызыгуу өзү атам айткандай эле, негизи мен кичине кезимде, бала кезимде молотокту алып алып, машинанын дөңгөлөгү уруп жүрөт экенмин да. Анан ошо менен 5-6 класста окуп атканда атам менен чогуу иштешип, запчастьтарын жууп, тазалап, ошо менен үйрөнүп, мотор, коробка боюнча ошол билимимди атаман алгам, алгачкы билимди. Алгачкы кызыгуу. Алгачкы кызыгууну. Андан кийин уже эми эски, ал убакта эски машиналар болгон да. Андан кийин жаңы машиналар болду. Ошо жаңы машиналарга киришкениңиз кайсы жылдары болду? Сиз ошондо канча жаштарда болгонсуз? Ошондо 2004-жылы мен 20 жашта бала болчумун. 2004-жылы Москвага кетип, Москвада ошол СТОлордо механик болуп иштегем. Мотор, коробка чыгарып, коюп, коробкаларды чыгарып, нары бери кылып 2004-төн 2010-жылга чейин ошол неме болуп, слесарь болуп, слесарь механик болуп иштегем 6 жыл аралыкта. 2010-жылга чейин. 2010-жылга чейин. Эми ал жерде, ошол жерде опыт алмашты, үйрөндүңүз. Эми ал кезде ошол биз билген эле трамблер, мындай кол менен бурамай, зажиганияларды келтирмей деген нерселер болгон да. Ошол нерселер эми мен иштеген маалда 2010-жылда уже башка машинелерге өткөндө, электроникалык машинелерге өткөндө биз кыйналганбыз, бизге тосук болгон. Ошол компьютерди билбестигибиз, информациянын маалыматтын жетишпегендиги. Ошол кезден баштап мен 2010-жылдан баштап ошол азыркы күндөгү электроникалык управлениядагы машинелердин, моторлордун теориясын, практикасын үйрөнүп баштагам. Ошол жылдары башталган. Ошол жылдары башталган. 2010го чейин ошолор изеңиз. Ооба. 2010-жылдан кийин 2010го чейин мен механик болуп эле иштеп жүрдүм. Андан кийин баягы цивилизация өнүктү, машиналар өнүктү. Өнүккөн сайын биз дагы өнүгүп ошого жандашып, уже өнүгүп баштадыңыздар да. Андан кийин эң алгачкы мындай профессионалдык деңгээлде өзүңүз иштеп баштаган жериңиз кандай, кайсыл жер болду? Профессионалдык деңгээлде иштеп баштаган жерим 2014-жылдан 2017-жылга чейин Toyota Центр Бишкекте иштегем. Анда Жукеево Пудовкинада болчу. Ошол жерде эми бир неме бизге талап коюлган, Toyota'да иштеген мастердин билими ар кандай болуш керек. Электрик, механик, мотор боюнча, коробка боюнча бардык деңгээлде болуш керек. Ошол жерден көп билимди алгам мен Toyota Центр Бишкекте иштеп жүргөндө. Жалаң ошо Япон автолору, Toyota Lexus'тар боюнча. Байкашым боюнча азыр дагы только Япон. Азыркы күндө дагы только Япон автолору, Япон Toyota Lexus и немелер. Азыркы күндө Корея автолору көбөйдү, Корея автолору боюнча алектенип атабыз азыр. Көп адам таң калышы мүмкүн. Бул киши көбүнчө чалганда немецкий автоунааларды албайт, себеби бул киши профессионалдык деңгээлде ошо Япон автоунаалары боюнча иштеген се. Ооба, Япон. Ошондуктан эмне деп коет, бир тараптуу иштегенге аракет кыласыз экен ушундай. Бир тараптуу иштегенде жакшы дагы болот, анан тез дагы болот да. Анан дагы запчасть маселесине дагы байланыштуу болсо керек ага. Запчасть маселеси, ооба, бизде мисалы ошол немис автолору менен иштеп баштаганда бул нерсе көп болгон, башыман көп нерсе өткөн.
кичине проблема жактарынан болуп калат. Ошол запчасттарды күтүп калабыз, запчасть жок болуп калат, Россиядан заказ кылыш керек же башка чет өлкөлөрдөн заказ кылыш керек болуп калат. Ошондуктан мен азыркы күндө Япон автолору көптүгүнөн, Корей автолору көптүгүнөн азыркы күндө ушул машинелерге запчасттар жетиштүү да Кыргызстанда. Бишкек шаарында любой жерден тапсаң болот запчасти бар туруп. А немис автолорго кичине кыйынчылык бар запчасть тапкан. Ошого дагы байланыштуу. Жакшы, жакшы. Азыркы учурда сиз ошол 2017-ге чейин тиякта иштедиңиз 3 жыл. Ооба. Андан кийин кайрадан кандай болду? Кайсыл жерде иштедиңиз? 2017 мен кайра Москвага кеттим. 2017 Москвага барып, өзүмдүн кайра башка бирөө менен эмес, өзүмдүн бир жумушумду баштадым. Ал жерде именно кондиционерлер боюнча иштеп жүрдүм. Кондиционер ал жерде бирок немис, Япон деп тандаганга мүмкүнчүлүк жок. Ал жерде мультибренд келген машинелердин кондиционерлерин ремонт кылып, ошол өзүбүздүн жумушубузду алып бардык ал жерде дагы. 2020-жылы карантинга чейин ошол именно кондиционерлер боюнча иштеп жүрдүм. Андан кийин карантин болду. Кыргызстанга келишиңиз кандай болду? Кыргызстанга келишим 2022 болду. 2022-жылы. 2022-жылы келип, Ошко өзүмдүн үйүмө, атамдын үйүндө. Ошол жерде кичине жүрдүм. Анан 2022 бул жака уже Бишкекке келдим полностью. Ошол 2022-жылы ноябрда келдип бул жака башка бир СТОго жөнөкөй эле мастер болуп, моторист болуп жумушка орноштум. Андан кийин май айында, быйылкы 2023-жылы май айында өзүмдүн бир проектимди чыгардым. Ошол TikTok, Instagram боюнча өзүмдүн проектимди чыгарып, видеолорумду чыгарып, ошол адамдарга пайдам тийсин деп билген билимимди адамдар менен бөлүшүп баштадым. Ушул жери өтө кызыктуу. Көп адамдарга. Сиз 2004-төн баштап жүрдүм деп атасыз кесипте. 2020-га чейин канча жыл аралыктап маалымат топтодуңуз, канча жерлерде иштеп келиптирсиз. Анан кийин ушул жер кызыктан дагы 16 жыл экен, 16 да 18 жыл экен, 22-ге чейин. Бирөөнүн колунда келишке кирдим деп атат Бишкекке. Эмне себеп болду? Бул ушул TikTok'ко мен байкашымча 1 жыл болду, ачылганга. 1 жыл 8 ай болуптур. Эмне себеп болду? Эң алгачкы мотивация кайдан болду? TikTok'ко чыгып, маалыматыңызды бөлүшүш, Instagramга чыгып, ошо эмне себеп болуп башталып кетти эң алгач? Бул биринчи себеп өзү негизи мен TikTok менен Instagram'дан колдонуп келчим. Анан мындай маани берген эмесмин да, мындай өзүмдүн немелерим менен бөлүшкен эмесмин, знанияларым менен, билимдерим менен бөлүшкен эмесмин. Ошол биринчи себеби эле бул финансовый вопрос. Себеп дегенде бирөөнүн колунда 50-ге 50 иштеп, анан акчаны өзүң же кылып аткан жумушуңа өзүң билип туруп, что билимиң бар экен, ошо билимиңге жараша акча албай атканыңды билип туруп, ошол билимимди элге таратып, эл билсин, ошол менин бар экенимди билсин, ошол менин билимим бар экенин билсин деп, анан элге өзүмдү танытканга аракет кылдым. Азыркы күндө Кудайга шүгүр мына эл менен иштешип атабыз. Анча-мынча жерде таанылып калдык. Кудай буйрса жумушубуз болуп келип машина кылып жүрөбүз. Лицовой брендке иштейсиз азыр, Ооба, азыр өзүмдүн брендимди, өзүмдүн башында башталганда ошол бир кичинекей логотип менен баштагам. Обычный логотип, эки Porsche логотипин коюп, шестеренкалар кылып, азыркы күнгө келип өзүмдүн бир окончательный бир логотипимди койгом. Буну көргөн болсоңор керек. Баягы KFC'ге окшош болуп калды эми. Мен атайын кылган жокмун муну. Муну бир заказ бердим жөнөкөй эле немеге, бир мобилографтарга. Булар өздөрү мага ошону жасап беришти. Бирок мен KFC'ге окшотом деген ой болбогон. Мен азыр KFC'ге окшош экен биринчи жолу атам. Негизи азыр видеолор тартып келесиз. Обычный адамдарга пайдалуу, өтө бир көп кездешкен жөнүндө, көп кездешкен айыптар. Эмне кылса болот? То есть мындай болгондо, мындай кылсаң туура болот деп, өзү акыл насааттарды айтып келесиз. Эми мынакей 1 жылдан бери өзүңүздүн ишканаңызды ачтыңыз. Эми көп эле жетишкендиктер болду да. Сиз ошол лицовой брендке иштеп баштагандан бери турабы, ошол кандай дейт өзүнүн да ощущениеңизди айтып кетпейсизби? Азыр мотористтер бар да. Көп мотористтер бар. Знания сизден кем эмес. Бирок баягы ошо 50-ге 50 иштеп, же болбосо өзү бир местаны алгандан коркуп, же дагы ушу бир оңдой албай калсамчы деген бир
коркуу деген бар да. Ошолорго кандай бир совет бересиз? Ошо эмне кылса жеңет. Анан сиз эмнеден өзүңүз каяктан күч таптыңыз ошо местаны алып өзүңүз ошону мен кыла алам депчи, ошо каяктан келди ошондой нерселер, эмне себеп болуп башталып кетти? Бул нерсеге мындай да, бул нерсени бир жумушту баштаганда баштардан мурда сиз айткандай эле ошол коркуу болот адамда. Баштасам болуп кетеби, болбойбу деген. Бул нерсе менде дагы болгон. Бирок мен өзүм билимиме таяндым, анан Аллах Таалага таяндым. Билимиме таянганым жерим, меники жумушум основной боло турган жери диагностикадан башталат. Бул моторду ачып, чачып, чогултуп койгонду любой адам билет да. Сиз дагы сизге моторду берип койсом, сиз дагы моторду ачып, чачып, жаап кое бересиз. Бирок мотордун туура иштеши, мотордун туура оңдолушу бунун негизи бул диагностика болуп эсептелет. Эгер диагностика туура коюлса, өзүңүзгө ошол нерсе дагы өзүңүз мотивация болот. Мен бул нерсени кыла алам, бул менин нерсем колуман келет. Себеп дегенде адам жасаганда адам кылат деп деген неме бар да. Ошондуктан мага ошо нерселер түрткү болду. Биринчиден билим, экинчиден бул ошол финансовый вопростор. Мен 4 балам бар, ошолорду багып чоңойтуш керек. Бул нерселер дагы түрткү болду. Бирок алдыңда тосуктар болду, ошол тосуктарды эми колдон келишинче жеңип өттүк. Ар нерсе адамдын башында бар нерсе жеңилип өтсө болот бул нерселер. Ачып баштагандан баштап эле иш кеттиби же кандайдыр бир убакыт солкулдап же болду? Жок, жумуш ачып башталганда мени эл танып, TikToктон көрүп баштаганда эле машина көп келди. Бирок бул машиненин келгени бул бир жактан плюс болсо, бир жактан минус. Себеп дегенде өтө эле көп машина, а мен бир өзүм эптей албай, жетишпей, өтө эле чарчап, эмоционалдык чарчап, физически чарчап, ошондой күндөр дагы болду. Жетишпей калып жабам деген күндөр дагы болду. Бирок өзүмдүн жолумдун, адамдардын советтери менен, бирөөлөрдөн кеңеш сурап, ошол сервистерди иштеткен адамдардан кеңеш сурап, кызыктуу видеолорду көрүп, кандай жумуш алып барыш керек, ар кандай адамдар менен сүйлөшүп, ошол бир жолго азыр бир калыпта кетип атабыз, Кудай буйрса. Түштүктө региондогу мисалы эстолор менен Бишкектегилердин айырмасы бар, Бар. Оплата жагынан, аренда жагынан. Бар. Бул жерде азыр арендалар чоң. Ооба. А сиздин азыркы иштетип аткан эстоңуз ошол листовой брендке иштеп баштаганда алгансыз ошону? Ооба. Анан канча төлөңүз? Эң алгачкы. Алгачкы төлөм ошол 40 000, 30 000 төлөгөнбүз, анда подъемник жок болчу. 30 000 төлөп бир жерди жарымын иштеткенбиз. Андан кийин 40 000 төлөп мен ошол общий немени помещенияны алып иштетем. Ошондо бир мындай коркуу болдубу мындай? Конечно, коркуу коркуу болду. болбой калбайбы? Конечно, коркуу болду. Анан акча болбой калса, мен аренданы төлөй албай калсам, бирок деген жери бар да, аренданы алып алгандан кийин төлөй албай калсаң аренда жабылат. Ушул эң акыркы коркунуч болду. Ал акчаны, аренданы төлөй албай калсаң, сени бирөө бир нерсеңди тартып албайт да. Ошол эле. Рисковать этиш керек деп. Ооба, рисковать этиш керек. Бул нерсеге кадам басыш керек да адам. Ошондо жаңы ушул сизге окшоп таанылам деп, өзүм брендимди ачам деп аткандарга эң алгач билимиң таянышың керек. Ооба. Билимиңе таянып, анан кийин кандай дедиңиз? Өзүңдүн билимиңе, анан ошол кыйынчылыктарга кантип жеңип өтүшүңө, ошолорго дагы. Кыйынчылыктарга даяр болуш керек. Ооба, стресске даяр болуш керек. Бул деген стресс биринчи адам бизнесте бир башталганда бул нерсе, биринчи нерсе адамды сындыра турган нерсе бул стресс. Стресстен алыс болуш керек. Себеп дегенде сиз сыгылсаңыз дагы, кыйналсаңыз дагы, нервичтетсеңиз дагы ошол нерсени сиз проблеманы чече албаганыңыздан кийин ал нерсеге бир көңүл бурбаш керек. Наоборот, ошол нерсени жакшылап ойлоп, бир туура жолго баштаганды аракетин кылыш керек. Жаңы ошо видеолор киргизип баштаганда астына комментарийлер дагы кандай? Ооба, негатив комментарийлер келет. Негатив комментарийлер келгенде, негатив комментарийлерди окуганда настроениең түшөт, конечно. Анан барып анан негатив комментарийлерге көңүл бурбай турган болуп калдым. Кыскасы, негатив комментарийлерди көңүл бурбасаң эле бул жагы кете берет. Мындай ар кыл адам болот дең, Ооба, адам эми 5 кол барабар эмес да. Ким мисалы туура маанада айтса, кимдир көрө албастык мааниси менен айтат.
Ошондуктан биринчи болуп өзүбүздүн оюбузду туура кылсак эле ишибиз жакшы болот экен. Андан кийин ошентип баштадыңыз, кийин баягы өзүңүз чарчап, жетишпей анан балдарды алып баштадыңыз, Ооба, азыркы күндө менде общий 5 бала иштешет колумда. 50-ге 50% иштешебиз. Алардын башы оорубайт. Бардык жогун так кылып берем, инструменти, запчасти, кийимдерге чейин, жылуулук, комфортунун полный жакшы деңгээлге жеткиргенге аракет кылып атабыз балдарды кыйналбаш үчүн. Анан билбеген нерселер дальше Билбеген нерселердин келип сурашат. Өзүнчө мындай өзүнүн билими болсо, ошол билимиге жараша менден алган билими кошумча болуп, дагы ошолор өсүп, балдар өсүп келип атат да азырчы. бир убакта акча таап, бир убакта дагы өсө берет. Ооба. Эми мындай дальнейшем академия кылып, сабак берип, азыр сиз көбүнчө эле нюанстар жөнүндө айтасыз, башта аркы мындай болгондо эмне кыласыңар деп. Мындай официальный кылып, жарыялап, сабак кылып, бул деген двигатель, поршень, кольца деп. Качан ушундай пландар барбы? Эгер бар болсо, качанды коюп атасыз? Кудай буйрса, ошондой пландар бар. Өзүмдүн академиям, Уста Кимсанбайдын академиясы деп ошондой эле намдалат. Башка намды кереги жок. Себеп дегенде эл мени Уста Кимсанбай деп тааныды. Уста Кимсанбай академиясы деп эле болот. Бул академияда ошондой өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын өнүгүшү үчүн, Кыргызстаныбызда бардык региондордо болуш үчүн ошондой усталар өзүбүздүн именно мотор жагынан, электрика жагынан, мотордун электрика туура диагностика коюш боюнча ошондой жакшы адистерди чыгарганга, ошондой мен өзүм алдыма бир неме койгом, план койгом. Кудай буйрса, бул пландарды могул жаңы жылдан кийин жазга чыгып бир немеге коебуз, жолго коебуз. Кадимкидей класс болуп, сабак өтүп. Кадимкидей класс болот, могундай теория менен көргөзөбүз. Полностью компьютерде программалар менен, диагностика менен, теорияны, практически теория, диагностика менен кантип колдонобуз, кантип механический диагностика кылабыз, кантип компьютерный диагностика кылабыз, мунун баарын үйрөтүп, ошол не только акчасын алып туруп, бир кичинекей билимди берип коюп, жок. Өзүбүз ошол 15 жыл, 20 жылдын ичинде чогулган общий объемный немени, билимди ошол кыска учурда ошол адамдарга жеткирип бергенге аракет кылабыз. Андай пландар бар экен. Ошондой пландар бар, Кудай буйрса. Жакшы. Анда азыр сиз уже адамдар таанып баштады да. Ооба. Клиенттериңиз деле в основном ошо рекламаңыз менен келет. Эми ошол азыр сизге окшоп иштеп, же реклама кылбай аткан адамдарга бир болгон ощущение айтып кетпейсизби? Канчалык деңгээлде өзгөрдү? Анга чейин кандай болгон? Реклама берип баштагандан кийин канчалык өзгөрдү? Суммаларына чейин кандай болду ошо? Бир реклама кылбай жүргөндөргө бир эме болсо, совет болсо. Жумушту, өзүнүн жумушуну мисалы менден жакшы усталар болушу деле мүмкүн да. Мен мен билимим мондай, мындан көп же мындан аз деп белгилебейм. Мисалы менден күчтүү усталар болушу мүмкүн, бирок аларды эч ким тааныбай аткан болушу мүмкүн. Билиңиз, көрүңүз, адамдар менен сүйлөшүңүз, билимиңизди бөлүшүңүз. Биринчи нерсе бул нерсе кызганчылыктан келип чыгат да. Мисалы мен үйрөнгөн нерсемди башка бирөөлөр үйрөнүп алса менин немем бөлүнүп калат деген ойду жоготуш керек. Эгер ошол билген билимиңизди берсеңиз, ошол берген адам может ал сизден алган билимди туура жолго колдонобу, колдонбойбу, аны эч ким билбейт. Ошондуктан билимди бөлүш керек. Рызыкты Аллах Таала берет. Ошондой. Текеберчилик жок кылыш керек. Текеберчиликти жок кылыш керек. Мен билем деген токтотуш керек. Ооба. Сурап өсүп кете бериш керек. Конечно, onu билимди бөлүш керек. Мисалы мен эч качан билимимди кызганбайм. Мага бирөө телефон чалып, байке мондай болуп атат десе, мага эч кандай, эгер колум бош болгон болсо, убактымды кичине ажыратып, 10-15 мүнөт жардам берип койгонго мага эч нерсе мындай неме бербейт. Наоборот, мага ошол бир неме алам да, рахат алам да ошол нерседен. Ошондо эң биринчи өзүңдүн оюң менен бөлүш. Өзүңдүн оюңду туура кылып, өзүңдүн оюң менен бөлсөң, эл менен общение кылсаң, элди таанысаң, эл сени тааныса, ошондо гана бир жолуңду таап кетесиң.
Сиз рекламаны өзүңүз эле тартасызбы же атайын SMM? Мен реклама тартпайм негизи. Мен реклама тартпайм. Бул деген нерсе, чтобы мен реклама деп деле ойлогон эмесмин муну башында. Мен өзүмдүн кылып аткан жумуштарымды, өзүмдү билген билимимди, мисалы, машина трайт этип калганда кандай болот, бензин расход кылып калганда кандай болот, ушул нерселерди эл менен эле бөлүшөм. Өзү негизи мен бул нерсени реклама деп эле билбейм. Ушул билген нерсемди бөлүшөм, ошол нерсе азыр мени туура жолго баштап атат да. Дагы ушу менен кошо жүрүп чогуу өсүү болуп атат деген. Ооба, ошол нерсе мага неме YouTube'га болот. дагы каналыңыз бар? YouTube каналым бар. YouTube каналым ошол эле Кимсанбай уста десе YouTube каналда чыгат. YouTube каналга дагы анча мынча видео коем, бирок YouTube каналга мен актив эч качан бир көңүлүмдү бурбадым. Азыркы күндө башында TikTok'та болчумун, азыр Instagramга өттүм. Эми Кудай буйрса YouTube'га дагы бир особый немени көңүлдү буруп, ошол жолду туура кылып кеткенге аракет кылам. Эмеси боюнча, финанс боюнча моторист жакшы, профессиональный моторист. Бишкекте иштейби? Канча сомго чейин иштесе болот күнүнө? Эгер жакшы моторист болгон болсо, бир күндүк дебейли дагы, биз бир айлык деп өзү негизи айлык деп көнгөнбүз го. Бир айга $1000 бул минимальный иштесе болот бир моторист. Иштесе болот. Бул ар кимдин колунда. Расходдон сырткары. Мисалы, эч кандай нерсеге башы оорубайт да. Мисалы, менин мотористтерим эч нерсеге башын оорутпайт. Аренда төлөйм дебейт, башка төлөйм дебейт. Жумушун кылат, 50%-ын алат, болду. Ошол алып аткан жумуш эле өзү мен эсеп китеп кылган боюнча $1000 ашык. Эми кылган жумушуна өзүнүн аракетиге байланыштуу. Анан көп машина айдагандар бир вопроско көп токтолот. Бул деген баягы машинанын моторун кылдырбай эле, моторун которуп салыш керек дегенчи. Ошонго бир өз оюңузду айтып кетсеңиз. Моторду кылган жакшыбы же алмаштырып салган жакшыбы? Кайсы бири арзан, кайсы бири кандай, эмне? Сизди түшүндүм. Негизи бул нерсе качандан башталган? Өзү негизи бизге Япониядан же Кореядан же Америкалардан бир жерлерден мурда запчастьтар экспорт болбордон мурда адамдар моторлорду жасап эле келген да. Ошол мотористтер каяктан келип чыккан десе, ошол мурда жасалып эле келген. Азыркы күндө бардык нерсе доступный болуп калды. Запчастьтар дагы, привозной моторлор, привозной коробкалар, бул нерселер доступный болуп калды дагы, адамдарга кеңири мүмкүнчүлүк болуп калды. Бирок ошол нерседен дагы мындай өзүнүн туура эмес жолунда колдонгондор чыгып атат. Привозной деп туруп моторду, өлгөн моторлорду сатып коюп атат. Анан привозной болсо дагы моторлор көп жүрүп койгон чыгып атат. Моторлор түтөп калып атат, өлүп калып атат. Ошондуктан аны чөнтөккө караш керек. Мен эч кимди айта албайм. Моторуңду капиталка кыл же болбосо привозной мотор кыл. Ар кимдин өзү ою менен. Бирок деген жери бар. Привозной моторго 10 күн гарантия берип аткан болсо, биздин жумушубузда жок дегенде, болбоду дегенде жумушка 1 ай, 2 ай гарантия берилет. Ал жаңы келген моторду ham капиталка кылып калышы мүмкүн. Конечно. Аны билбейт. Коюлгандан кийин. Аны эч ким билбейт. Даже саткан адам деле билбейт аны кандай мотор экенин. Ошондон рисковка экен да. Бул риск да бул. Андан көрө мотор кылдырган капиталка жакшы. Эми ошол жери дагы ошол. Эми кимгедир жакшы, кимгедир неме. Себеп дегенде бул жерде кээ бирде моторду жасаткан сумма менен моторду алып койгон сумманын ортосу мындай айырма болуп калышы мүмкүн да. Моторду алып койгон арзаныраак болушу мүмкүн. Ошондуктан мен толук моторду жасагыла деп айта албайм. Моторду башка моторду алып салса дагы, же болбосо ремонт кылса дагы, эсептеп келсең бир эле сумма чыгат. Мисалы, мен моторду жасасаң, бир моторду жасасаң, средний сумма 65 000 боло турган болсо, барып туруп кээ биркилер 65 000ге андан көрө мотор салам дейт. Бирок бул жерде эсеп китеп кылыш керек да, моторду 65 000ге алгандан кийин анын уста-акысы бар, майы бар, антифризи бар. Жүргүзгөндө. Ошо менен мотор 80 000ге чыгып калат да. Түшүнүп атасызбы? Ошондой болбош үчүн моторду алып атканда дагы жакшылап эсеп китепти кылып, расчетты алып анан кылыш керек да. Анда моторлор азыр бизде в основном эле баягы утилизацияга кеткен машиналар көп. Эми көбүнчө эле суу менен деле жүрүп коет, майын деле карабайт. В основном
биздеги адамдар эң көп кетирген минустар кандай? Эмне причина менен көп барат сизге? Мага эң көп келген причиналардын бири себеби бул масложор, май көп расход кылып атат деген. Экинчи себеби бул азыркы күндө суук түшүп калды, мотор тоңуп калды, от албай атат деген суроолор. Майдын биринчиси майдын качествосу, биз арзан май куюп алабыз моторго. Арзан майлар деген бул моторду өмүрүн кыскартат. Качественный майларды алып куйса, сапаттуу майларды алып куйса, ошол мотор жакшы иштеп берет. Анан антифриз дагы куюп атканда, антифриздин ордуна көпчүлүк суу куюп жүрүп алат дагы. Суулар тоңуп калат, моторлор жарылат. Анан ошол туура эмес качествосундагы майды дагы мотордун от алышыга, биринчи запускага мотор мындай неме тоскул болот да. Ошондой болбош үчүн качественный майларды куюш керек моторго. Анан бул майларды түрлөрү бар го. 10-40, 10-50 дейт. Мына ушуну көп айдоочулар түшүнбөйт да. Ошол мотор үчүн маанилүүбү же маанисизби? Маанилүү. Бул нерсе завод чыгарып атканда бул нерсеге моторду коердон, машинеге коердон мурда моторду тестировать этет моторду. Кайсыл май менен эффективдүү иштейт. Моторду муздак немеде атмосферада, ысык атмосферада, тяжелый атмосфера, бул чаң-саң атмосферада моторду ар кандай тестирование кылат дагы. Ар бир моторго завод производитель неме коюп берет майдын. Мисалы гибрид Toyotаларга 0,20, андан кийин обычный моторлорго 5ке 30, 5ке 40 уже кетип мындай. Мотор машина канчалык оорлашкан сайын, мисалы могу грузовойлорго 10га 40 май куюлса боло берет. Дизелдерге, ошол грузовойлорго. Азыркы күндөгү машинелерге основной 5ке 30 синтетика май коюлат. Не полусинтетика, не минеральный, а именно синтетика май коюлат. Размерлери суюк коюу деген сөз дейм. Бул деген кайсыл температурадан кайсыл температурага чейин иштеш эффективностун көргөзөт майдын. Майдын маркасы ошол 5 минус 5тен там плюс 30га чейин ошондой болуп көргөзүлөт. Анан ушул жерде дагы бир вопрос. Бизде баары эле билсе керек, майлар бүт эле баягы сапатсыз, самопал. Оригинал майдын деле идишине жасалма майды куюп коюп сатып атышат. Эми ошондойда көп эле айдоочулар билбейт да. Барат, алмаштырат. Мен билишим боюнча 90% замена маслалар ошондой кылышат да. Ошондо ал жака универсальный эле дешевый май куюп коет да. Эми билип билбей сүйлөп аткан болсом Алла өтүп кетирсин. Негизи мен ошондой деп көргөнмүн да. Көргөнмүн дагы, укканмын дагы. Эми ошол куюп коюп атат да. Айдоочу барып куйдуруп атат деген майды билбейт. Пол синтетикабы, канча ошол май менен эми кандай деп ойлойсуз? Канча убакытка чейин жүрсө болот? Же 10 000 деп жазып берген болсо, толук 10 000 жүрүш керекпи же? Эми ал дешевый, оригинал же дешевый экенин билбейт да. Же кандайдыр бир кыскартып жүрүп коюш керекпи? Мындай нерсе бар. Эгер сиз билип туруп майды таза, качественный, текшерилген жерден таза майды куйган болсоңуз, завод канча жүр деген болсо, 10 000 километр жүр деген болсо, 10 000 жүрсөңүз боло берет. Эгер сиз текшерилбеген майды, арзан майды алып алган болсоңуз, моторго куюп аткан болсоңуз, сиз бул жагынан акчаны эконом кылдыңызбы? Бул жагынан мотордун иштеп аткан ресурсун кичине кыскартып коюңуз, мотордун майдын иштеп аткан ресурсун. Мисалы 10 000 километр эмес, 5 000 километрде ошол куюп аткан сапатсыз майыңызды болбоду дегенде ошону кылып коюңуз. Болбосо сапатсыз майды куйбаңыз. Ошол көңүлүңүзгө жакпадыбы, ошол нерсе майдын жүрүш пробегин азайтып коюңуз. Ошол дагы кичине эффект берет. Бирок 100% эффект берет деп мен айта албайм. Себеп дегенде көпчүлүк ошол сиз айткандай эле көпчүлүк ошол сапатсыз майларга туура келип калып атат азыр. Анан мотор ичинде мен билген боюнча насостору бар, майларды айландырып турат. Цилиндрде масляный форсункалар бар, цилиндрге чачат. Эми ушулардын өмүрү канча жылга чейин гарантия берет? Мисалы, көп адам машинасы бузулуп калса, кече эле жакшы жүргөн, эмне бузулуп калды деп ушундай суроолор берип атат. Ошонго бир адамдарга маалымат катары. Мотор негизи канча өмүр берилет заводдо? Канча гарантия берет? Илгери Toyotаларда ушундай неме теория бар эле, моторлор миллионник деген. Хондаларда дагы ошо миллионник деп көпчүлүктөн угам. Бул миллионник мотор болуш керек го, бул эмнеге бузулуп калды? Ошол мисалы сен дагы айныган тамакты жеп алсаң ооруйсуң, өмүрүң кыскарат. Ошол сыяктуу нерсе да. Эгер
моторду, машинени сапаттуу нерселер менен неме кылып турса, берип турса ошол нерселерди. Мотордун өмүрү ошол айткан нерсеге чейин. Завод производитель 300 000 километр деген болсо, же болбосо 1 миллион деген болсо, сапаттуу май, сапаттуу антифриз, сапаттуу детальдарды коюп иштете турган болсоңуз машинеңизди, машиненин өмүрү ошол завод айткандан дагы көбүрөөк жүрүшү мүмкүн. 1 миллион километрден булар. 1 миллион километр. Ошондо. Азыркы унаалардын орточосу Азыркы унаалардын орточо пробеги 300 000ге чейин. 300 000ге чейин. Ооба. Демек ал ошол иштетип аткан майларына зависимый болуп аткан. Эң алгачкы маселе бул ошол моторго куюлуп аткан майлардын сапаты. И канча немеде көпчүлүк майын куюп алып көпкө жүрүп коет. Себеп деген мунун баарына акча тартыштыгы. Көпкө жүрүп коет, майын алмаштырбай. Көбүнчө жаңы айдагандар ошондой. Ооба. Түшүнбөй, сүйлөшө албай темирмей. Анан ошол баягы эле детальдар, свеча, расходный материалдар, свечаларды дагы жакшысын коюш керек. Өз убагында. Эгер свечанын некачественный, арзанын өзү билип коет да, мисалы, магазинге кирсе магазинчи айтат. 200 сомдугу бар, 500 сомдугу бар, 1000 сомдугу бар. Анан ортоңкусун алып коет, же болбосо акча тартыш болсо 200 сомдугун коет. Ошол бир свеча 40 000ге расчет болгон болсо, ал жерде сиз 200 сомдугу койдуңузбу, анда сиз 40 000 жүрбөңүз, анан 10 000 километрде баягы свечаны алмаштырышыңыз керек. Эгер сиз оригинал койгон болсоңуз, анда 40 000ге чейин жүрсөңүз боло берет да свеча менен. Моторду, машинанын моторун канчада бир капиталга карап турган жакшы болот? Өзү негизи баягы айткандай эле сапаттуу заттар менен машинени тейлеп турса, сапаттуу майлар менен. Аны моторду ачып капиталка кылып тейлегенди кереги жок. Жок, мындай устага апарып текшерип. Устага апарып диагностика кылдырып, немеге мисалы автодилерге кирсең, 10 000 километрде немелер дилерлер көрөт, майын көрөт, немени антифриздин сапатын көрөт, колодкалардын сапатын көрөт, машиненин сервисный обслуживание кылып турат. Өзү негизи 10 000 километр, анан 40 000 километр, анан 100 000 километр. Ушундай болуп бөлүнөт. Сиз кандай совет бересиз? Канча убакытта бир текшерип турса жакшы болот? Эгер машинени алган болсоңуз, ошол 10 000 километрде бир кирип, воздушный фильтрлерин алмаштырып, майларын таза жерде алмаштырып, анан 40 000 километрде коробканын майын алмаштырып, свечаларын алмаштырып, антифризин алмаштырып. Бизде неге дегенде көпчүлүк антифризди алмаштырбайт. Антифриздин тоже тоңуш немеси, порогу түшүп бара берет жылдан жылга. Ошо убакыт өткөн сайын. Ошо антифризди алмаштырып, ичи окисление болот. Утечкалар каяктан келип чыгат. Ошол антифриз окисление болгондо машинеде уже утечка башталат. Ошол нерселерди кылдырып турса, машиненин өмүрү узарат. Жакшы. Жаңы ошо сиздин кесибиңизге окуйм деп аткан болсо, кандай сиз менен байланышып окуса болобу, кандай? Мен менен байланышса болот. Окуйм, үйрөнөм деген болсо, менден Instagram каналымда Кимсанбай Уста, TikTok'та дагы Кимсанбай Уста. Ошол жерде бардык маалыматтар бар. Менин телефон номерим, менин адресим. Анан эгер ошондой нерсени, направленияны баштай турган болсок, пока мен ал нерсеге видео чыгара элекмин. Эгер видео чыгарсам, ошол менин Instagram, TikTok баракчаларымдан ошол информацияларды, ошол маалыматтарды алса болот. Туугандар, азыр 21-кылымда бардык нерсе өнүгүп атат. Машиналар, бирок машина азыркы күндө өнүксө өнүгүп, бирок жок болуп кетпей турган технологиялардын бири. Анан эң татаал технологиялардын бири да. Эми азыр ушул Кыргызстандагы кыргызча, көбүнчө региондо жаш балдар билбейт орусчаны. Өзү маалымат көп, Google'да деле көп. Бардык жерде толтура, бирок американский сайттар бар. Мисалы биз өзүбүз ошол жактан көрөбүз, бирок биздин кыргызча контент кылган негизги маселеси ошондой, Ооба. Кыргызстандагы технология өнүксүн, баягы эми ачык эле айтканда, маңкурт сыяктуу да, мындай ишти билет, таланты бар, таанышы жок деген сыяктуучу. Баардык эле ишти билет Кыргызстанда, бирок раскрутка деген нерсени түшүнбөйт, ишти ачып коркуу деген нерсе бар. Мына ушундай, эгерде сиз биз электроника менен кетебиз, бул киши мотор боюнча кетет. Эгерде сиз профессиональный моторист боломун, же болбосо өзүм ишканамды ачамын, өнүгөмүн, өсөмүн дей турган болсоңуз, ошо Кимсанбай байке ошо өзүнүн каналдарында деле кенен эле айтып жүрөт, кызганбай эле бардыгын болгондой эле кылып. Профилде полный информация бар. Ошол жакка чалып, кенен өзү менен сүйлөшүп, жолугушуп,
окуу практический да бар, Ооба, практика. практический, теория, ошол кишиден пайдаланыңыздар. Азыр ошол баарыбыз биригип алып, Кыргызстандагы кыргызча контентти көтөрөйлү, видеолорду бөлүшөйлү. Канчалык өзүбүз шуну тараткан сайын кимдир бирөөгө пайда берет, кимдир бирөөгө себепчи болуп калсак, иншалла баарыбызга бул дүйнөдө дагы, акыретибизде дагы пайда болот иншалла. Машалла. Сизге рахмат, атайын убактыңызды бөлүп. Рахмат, сизге ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Атайын ошол киши бүгүн убакыт бөлүп атайын сиздерге ушундай келип отурат. Негизи көп эле мен билип жүрөм, Кыргызстанда көп ошол кандайдыр бир достижение кылып койгон адамдарга кайрылсаң, мындай жерден үзүлүп калган болот да. Ошол дагы ошо текеберчилик адамды жеп жок кылат. Ошондуктан баарыңыз кичпейил болуп бөлүшөлү, таратайлы, чогуу өнүгөлү. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.